Менин үйүмдө ошол өспүрүм кыз бар дегендей. Үпү топу, кичинекей топу мисалы үчүнчү. Жана ошондой эле менин үйүмдө бозулан жигит бар деп, бул түркү тебети. Бул кадимкидей эле ышталган. Биздин чанаштай элечи ышталган да, мына көрсөңүз, кымыз. Ичиндеги болгон сезим менен, сүйүү менен жасалган курутка негизи эле эмне жетсин, анткени булардын түздөн түз азыктары накта. Ушул жазуусундай ушул талкандардан максым чыгарсаңыз болот же жарманы чыгарсаңыздар болот. Алар дагы биздин жарма менен максымды аябай баалап атышат да. Анан ичип көрүп, кайра чуркап келген адам болду. Жаначы бул вообще сонун турбай бул депчи. Лучшее, что попробовала Чикагодан депчи, бул ушунчалык сонун. Эгерде Кыргызстанда Шоро компаниясы бүт улуттук суусундуктар менен камсыздандырса, Америкада Нуска компаниясы максым, жарма, бозо, уй-кымыз, сары май, быштак, жада калса курут чыгарышат. Бүгүн сиздер менен USA TV KG каналы жана Нуска компаниясынын негиздөөчүсү Нурнуска айым эжебиз менен жеке маек куруп, өзүнүн азыктары жөнүндө кыскача айтып бермекчи. Кандайсыздар? Айдана кубанычтамын. Кандай көргөнүмдө. Рахмат, үйүңүз аябай башкача экен. Америкада да турсак мындай тарыхый үй сыяктуу экен да. Себеби дегенде киргенде эле көзгө көргөзмөлөр учурайт экен. Комуз, биздин чырнактарыбыз, топулар, элечек, бир башкача экен үйүңүз. Бул нерсенин баары Кыргызстанды сагынгандан чыккан. Мен чындыгында келгенде ошол Америкага жаңы бул жака келгенде өзүмдү билип келбей келгем. Мен кандайдыр бир ушу биздин жашообузда эң бир катуу өзгөрүү болуп, ошол бул жака жолго чыгаарда жолдошумду жоготуп, ошол эмне салганымды да билбейм да. Досторум эле салып, ушинтип балдардын келечеги үчүн барышым керек дегенге жөнөккөн. Бирок кийин Кыргызстанды сагынып, кичине болсо да иштеп калгандан кийин аша өзүмдүн буюмдарымды себегенде мен Кыргызстанда эле улуттук баалуулуктар менен ошол улуттук спортубуз жатуу, ошондон сырткары тамак аш ошол боюнча иштеп жүргөмүн, туризм боюнча. Анан ошолорду акырындан алдырдым. Себеби мен ушунчалык Кыргызстанды сагындым, барайын десем артка жол жок дегендей. Себеби дегенде бул жерде деле башында ушунчалык кыйынчылык болду, мен жашырбайм. Себеби мен 2 балам менен келгем, эч кандай запас акчам жок дегендей Америкада. Анан ошондо кичине бир аз иштеп калгандан кийин сүйүктүү буюмдарымды алдырдым. Бул жерде эми айтып кетсем, эң биринчиден жакшы көргөн Чыңгыз Айтматов. Муну көбү байкабайт. Мен муну жөн эле билген эмесмин. Чындап эле Кызыл алма чыгармасынан чыккан окшойт болгон. Бул Бурулмамбетова деген Сооронбай Шариповичке подарок эттим. Экинчиси сага деп туруп берген. Ошону тайрек кылып, ушул Айтматовдун Кызыл алмасын кошуп, өзүмчө ошол жерде дизайн кылып муну койдум. Сонун. Көргөзмө бөлмө сыяктуу көрүнөт экен да. Бул менин жолдошумдун комузу. Муну жакында эле алдырдым. Кайра суранып атып, бирөөлөрдөн баягы комуз алып келишти эле ой эмес го, жок деген балдарына ошол жака осы Кыргызстанда турган өрүк комуз болчу. Мен ошол жаш кезибизде белек кылгам, анан ошондо дароо эле ойноп кеткен да, комуз эмне, мен ойной албайм деген, бирок сен ойной аласың деп ошол өрүк комуз дайым чертип жүрчү. Жакшы. Анан дагы комуздарды алып келдирип, ага чейин жөнөкөй комуздарды алып келгендер да, анан дагы ошол биздин комузубуз негедир бийикте тургусун каалап, ошондой кылып алып, биздин жааларыбыз, баламдын, кызымдын жаалары. Анан бул бизде баягы кирней деп коет, болбосо биздин доолбас. Бул доолбас Кыргызда баягы жакшылыкка да, жамандыкка дагы эң биринчи доолбас болгон да, жакшылыктарда дагычы. Жатууда дагы биринчи парадка чыкканда сөзсүз кирней, анан доолбас менен чыгасың да. Бул түрктөрдүкү экен, мен бул жерде сатып алдым. Бул жебебиз. Бул жерде дагы мына баш кийимдер. Кандай мындай баш кийимди көрүп бир нерсе ойго келип атабы? Кандайдыр бир нерсе же мындай эмне деп түшүндүң баш кийимдерди көрүп? Бул биздин кандай деп айтсам, бул биздин илгерки буюмдардан болгондуктан, биздин илгерки ата бабаларыбызды мындай чагылдырат экен да. Мен көргөнүмдө ошону элестеттим да, биздин илгерки бабаларыбызды ойлодум да. Анын мааниси кандай?
мааниси мына мисалы үчүн моунда топу турат. Менин үйүмдө ушул өспүрүм кыз бар дегендей. Үпү топу, кичинекей топу мисалы үчүнчү. Жана ошондой эле менин үйүмдө бозулан жигит бар деп. Бул түлкү тебетей. Себеби дегенде түлкү тебетей жашыраак жигиттер, түлкү илгери аталарыбызда түлкү тебетей, калпактын несин кийген, анан ата бабаларыбыз булар суусар тебетей өзүнүн жашына жараша. Анан мен буларды бүт баарын ошо кичиндей китеп окуганда аябай жакшы көрчү элем. Курманбек кисебинде дагы бар да, ошондо ошо үй ээсинин эмеси, ошо Курманбектин келинчеги сөйкөлөрү бар экен деп, ошол көбүнчө ушундай тарыхый китептерди окусаңар ошол нерселер бар да. Ошон үчүн мен Кудай буйруса ушул жаш өспүрүм кызым, уулум улан өсүп келишти. Ушул жагынан дагы рахмат. кээде отуруп ушу маани берип, баягы өзөгүбүзгө кайтайлы деп мына эмени дагы дизайндарды өзгөртүп аткан себеби ошол да. Мен ушунчалык билбейм. Өзүм дагы бул жака келип бир аз кыйналып калганда бир гана мен өзөгүмдү карап, окуп чыгып, бар жогун кайра кайрап, анан ушул биздин баалуулуктарыбыз, эмне деген баалуу тамактарыбыз бар деп, ошол аркылуу гана иштеп чыгып, ошону менен мен Америкада кичине болсо дагы үй бүлөмө, мисалы үчүн бул жерде билесиздер, өзүнчө рентке туруу дагы мындай кыйын да. Ошо кызыма, кыз мисалы үчүн биринчи келгенде жана бизде бир бедрум деп коет, мага отдельный пространство керек дегенсип ыйлактады. Анан энеге бул аябай эме болуп кеткенде мен ушуларга ушул шарт түзүп бере албай жатамбы дегендей кыйналуу болгон да. Азыр Кудайга шүгүр ушул жерди дагы кызым тандаган, өзүнө жаккан районунан, өзүнүн школасына ылайыктуу, анан ошо өзү каалагандай өзүнүн бөлмөсү болуп, анан ошондо мен дагы да болсо ушул чын эле бизде ушул Сабир Уктаровдун китеби бар эле, кыргыз сен өзүңдүн тоого карай жөнө деген, өзүңдүн түйүңгө бар, ошондо гана оңолосуң деген сөздөрү бар да. Анан мен дагы ошол өзүмдүн түйүмө, ошол жака Кыргызстанда кылып жүргөн иштериме Америкада болсо дагы ошол жака кайтып, ошону мындай айча эткенде рисковать эттим десем болот да. Анан Кудайга шүгүр, эми баягы аз да болсо аракетимизден. Демек, бул азык түлүктөр менен алектенүү, жаатуу, негизи эле монтип кыргыз буюмдарды алдыртуу бул сиздин илгертен эле өзүңүздө бар болчу экен да, жан дүйнөңүздө. Анан бияка келгенде жашоо шартка ылайыкташтырылып калгандыктан сизге уже бул иш катары болуп, азыр Кудайга шүгүр маданиятты көрсөткүм келди. Анан экинчиден ички көктүк дагы бар экен да, баары бирчи. Эмне үчүн биздин ошол улуттук нерселерибиз аябай баалуу нерселерибиз бар. Себеби дегенде мен өзүм дагы үйдө отуруп эле кулинарный академияда окуп алгам да, юридический образованиени алгандан кийин үйдө отуруп. Мен билем да, кыргыз тамактарында ушунчалык жакшы күч бар. Кыргыз тамактарында көптөгөн бизге керектүү, себеби дегенде биздин ички ата бабаларыбыз менен баары генде бар да. Биз ошол тамактар менен. Экинчиден, бул Чикаго. Чикагода мен биринчи жолу келгенде эле байкагам, биз Мичиган, могу суулар тегерегибиз бүт суу да. Бул жерде деген биз көп түшүнбөй жатат азырчы, кийим сөөктөрү какшап, ушундай оорулар болушу мүмкүн да. Жеңил тамактануу болбойт бул жерге. Бул жерге аябай витаминди тандап жеп, бул жерге аябай күчтүү тамактанып туруш керек. Биз ысык көлгө барганда мисалы үчүн эмнесиңер керек? Көлгө барганда күчтөнүп тамак жеп, ал жер сыйры, шамал баары дейсиң. Биз дал ошондой жерде турабыз да. Биз могу жерде Чикагонун ичи ушул сууга капталып турат. Ошон үчүн айтар элем, ушул улуттук тамак аштарды көбүрөөк жеш керек депчи. Мына сары май жеш керек, сөөктөрдүн ичине чүчүк болуп. Эми бул жерде чүчүк көп жок, могу аракет кылып, сөөктүү тамактарды, сөөктүү шорпосун ичип туруш керек. Жакшы. Бирок бул менин оюмча экинчиден бул өзүбүздүн салтыбызды, өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди, салттан тышкары өзүбүздүн тамактарыбызды бул чет жакта турсак дагы сактап калуу деген ой бар да. Анткени ушундай нерселерди көп көргөн сайын, же болбосо чет өлкөдө көп жыл жашагандан кийин гана ушун өзүңдүн урпактарыңды мындай барктап, билип, сыймыктанып баштайт экенсиң да. Ошондуктан сиздин идеологияңыз, сиздин көз карашыңыз аябай жагып турат. Рахмат. Үй шартында дагы мисалы үчүн мен өзүм көп нерсени ушунчалык төбө нускасы дегендей куралын алып жүргөн жаш урунда бул кадимкидей эле ишталган
биздин чанаштай эле чыгышталганда мына көрсөңөр кымыз ичинде кымыз бар биринчи экен. ушундай болуп мына кымыз кадимкидей эле гүлөп иштик ачтым мына ичиги кадимкидей эле могу гүлөп кымыз жасайбыз бул жерде тиги ичи жана ошондой эле мен жанагы каймак тарткан сепаратор столум дегендей бул болсо ушул биздин ташыган жыгач идиштерибиз ушул тамак эмен улуттук суусундукту алып барганда болбосо ящиктерди аябай көп алып койгом эмнегедир баары жыгач идишке алып баргым келет да ошол нерсени жыгач идиш менен көтөрүп андан кийин болсо бул жерде болсо мен ушул жерге дайым колдоно турган буюмдарым кийсем бул жерде ашча деле буюм алып жана болбосо пияла колдонгум келбей калды ушунчалык ушуларды колдонгону только дегенде баары бир эми бул жерде билесиңер кенен идиш аяк деле көп бирок баары бир мен ушуларды колдонуп атам Bunun baарын Кыргызстандан Кыргызстандан берип алдырткансыздар. чоң чоң табактарды эмнелерди баарын алдырып болбосо көкөрүбүз ошо илгертен бери эле үйдө турган буюмдар анча мынчасы бирок кийин ошо алдырдым да дайын эле бул жерде билесиңер этнофуршет кылам мен ушул 2-3 ишти аткарам да этнофуршет кылам жаатуу боюнча сабактоом экинчиден эме суусундуктар менен иштейм ошол этнофуршет менен иштегенде ошолорду алдырганмын Айта кетсек мен эң сүйүктүү мындай биз деген баягы жаңы заманда азыр баары бир биз өзүбүздүн илгеркини алып жүргөндө замандын агымына карай бир аз кыймылдашыбыз керек да мисалы үчүн жармаларды мисалы үчүн мурда көп эле жөн эле андай эмеден жасаса мисалы үчүн азыркы дейсолукка карата мен бүт баарын кошом да бул жерде мисалы үчүн агышыраак түрдө турган бул кадимки эле мына сулууну тартып туруп ушул сулууну кооруп туруп сулууну тартып туруп андан кийин сулуудан жасалат да бул болсо арпа дей эле арпа дагы бул болсо биздин жүгөрү бул буудай бул болсо биздин эме таруу болот анан бул жерде мен балдарым үчүн дагы бул жерде эч кандай азыр көрсөңүздөр керек чоң жасай турган шар жок бул жердечи балдарым үчүн кээде өзүмдүн конокторум үчүн жармалар жасайм бул максым талкан бул жарма талкан да анан көп эле ушунда азыр жарма талкан менен максым талкан деп бөлгөм талканды эле ала беришет да баары бирок мен талканды ушул жарма талкан деп атайм бөлөмүн да эмнегедирчи Bunun ичинде канча семизак бүт баары бар куурулган бар азаздан баары салынган анан могу жерде карасаңыздар бул талкан аябай мындай майда да максым талкан бул майдараак экен да майда ундай максым экен да талканы ушундай болуш керек ошо мен азыркы эмеге карап анан мен чоң энем ушундай мындай ирик да кылып койчу да кээдечи мага ошол жакшы да мындай ирик жегич мен эми ошол элестетип эле ошол чоң энемдин жасаган чоң энем үйрөткөн сөздөрдү карап эле көп нерселерди ошолордон жасадым да анан мага атайын клиенттер бар өзүнчөчү жарманын ушундай мындай крупный вот жанагы полезный тамактар боюнча хлеб грубо помола деп коет го ошол сыяктуу эле бунун мындай эмеси пайдалуу жагы чындыгында көбүрөөк да чем беркиндей ныкка аталадан кара бул жакшы мындай тазалап жакшы витаминдер анан могу жерде билинбеген менен жерде акырын могу жерде жарма талкан деп жазып койдум да талкандычы себебинин атайын ушуга өзүнчө сен талкан деп эле ундай нерсени сатып беришет да бирок могуну мен өзүм жасап чыктым да себеби дегенде бунун өзүнүн сүйгөн клиенттери бар мен өзүм жакшы көргөн үчүн мен атайын өзгөчө ушул сместен жарма талкан крупныйраак майдасын дагы мындай крупныйда аралаштырып өзүнүн баягы мен эмесин билем калькуляциясын ошондой кылып дагы ошого ошон үчүн жарма деп жазылып калган да мындай талкандарды жасап чыгам биздикилер көп алабы ушул талканды сизден ушунчалык мындай билишпейт экен да бул жерде бир түрүн эле көбүнчө эле максым деле иче беришет анан биз ош бишкек жолунда нокен жарма деп коет да бул ошол нокен жармадай да нокен жер крупныйраак билгендер ушунчалык постоянно өзүмдүн клиенттерим бар эжем нокен жарма деп алышкан ошол жармадан жасап бериңизчи депчи тракистерге болот эртең менен завтрак аябай жакшы экен деп дегенде чын эле мынанча да нерсе кошулган мен бунун баарын айтам да мен илгеркидей эле кылып жасабайм себеби дегенде мындай бул жерде кичине гана иштеп коюш керек мындай баарын баасында
эткенге туура келет. Бирдей эле просто кичине убаракерчилиги көрүнөт да. Бирок мен ошого карабай, менин максатым илгертен эле акча табуу эмес, биздин баалуулуктарыбыз. Биздин эң биринчи баалуулуктарыбыз бул адамдарыбыз, биздин кыргыз эли, ошолордун ден соолугу. Анан ошол мезгилде ушул нерселерди эме кылып чыктым. Акырындан өзүм жасап, башында эми бир аз жумушум азыраак болчу. Жакшы эле ошол мезгилде бүт баарын мен иштеп чыгып койгон экенмин, калькуляциясын азыр мындай пайдасын көрүп атам. Карагычы, өзгөчө корзиналарга салынган. Бунун баары өзүңөрдүн колуңардан жасалган турабы? Баардыгы өзүм колум. Нукура таза. Полный баардыгын. Сүзмөдөн. Ооба. Жакшы. Биз азыр ошондо белгилүү Азан маркетине келдик. Бул биздин биринчи магазиндерибизден бириси болуп калат. Ушул жака продукция алып келгениңиздерден, баардык документациядан өткөн, баардыгын көрсөтүп, документтер менен алып келгенбиз элек. Ошон үчүн бизди кой беришкен ошон үчүн. Жакшы. Бул жака ар 3-4 күндө келип турабыз. Продукцияны толуктап турабыз. Ичинде эмне бар экен, жок экен карап туруп, чалып, билиштирип турабыз. Сиздердин өзүңөрдүн Нускана брендинин музаткычы дагы бар экен, Бул жакта болгон силердин продукттар. Полный продукциябыз ушул жерде баардыгы биздики турат. Отдельно бизге бөлүп берген. Өзүбүз холодильникте алып келгенбиз элек. Ушул жакта көргөнүңүздөй максым, аралаш, бозо, кымыз баардыгы эле бар. Дагы творог, каймак, чөбөк эле турат. Бүгүн бизде ушул максым азыраак калган экен, каймактар. Ошону алып келип толуктап чыгалы дедик. Каймактагы свежий. Свежий, баардыгы свежий. Баса кыргызча свежий деген сөз кандай болот? Ушу көп жылдан бери изилденип келип ушул сөздү таба элекпиз. Свежий каймак Муска эженин колунан жасалган. Жакшы. Силер алмаштырганда алдын ала айтышабы дүкөндөгүлөр Ооба, алып келиш керек? чалып айтат. Бизде ушул азыраак калды, кийин келип алып келип коесуңарбы? Же мен өзүм келгенде, мисалы мына азыр келдим, карасам мына айган 4 калды, кийин 3-4 күндө келсем мен уже алып келиш керекмин да. Ошол моментте уже түгөнүп калышы мүмкүн деле. Жарманы деле ушундай байкап туруп, ошолорду өзүмө жазып алам, кийинки келгенде ошолорду дагы толуктап коем. 1 жыл болду, Ооба, 1 жылдай болуп калды уже. Ооба. Элдер деле билип калышты, бизде ушул жерде продукциябыз бар экен деп, ошо Азан кафеден чыгып туруп, ушу кымыздан, айгандан алып ичип чыгышат дагы. Бул жакта срогу өтүп кеткен суусундуктарды эмне кыласыздар? Өзү чындан сроктору өтпөйт делечи. Сразу эле тез эле сатылып кетет. Мындай 1 жумага жетпей сатылып кетет да. Өзү 1 айдай турса болот. Өз негизичи. Бирок 1 жумага жетпей сатылып кетет. Жаңыларды алып келип алмаштырабыз. Ошондо курттарды да алып келдик бүгүн. Мисалы бул курттар ошондо $6 болуп калат. Буларыңыз $12,5 болот. Үй курутуна эмне жетсин? Негизи бул дүкөндө дагы башка Кыргызстандан келген куруттар деле бар экен, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бирок колдон жасалган, үйдөн ичиңдеги болгон сезим менен, сүйүү менен жасалган курутка негизи эле эмне жетсин? Анткени булардын түздөн түз азыктары накта. Ушул жерде талкан бар. 2 түрү менен. Жарма талкан, дагы максым талкан. Шу жазуусундай ушул талкандардан максым чыгарсаңыз болот, же жарманы чыгарсаңыздар болот. Ушул жактан демек сиз ишиңизди баштап жатканда эле ушул компания менен биргеликте иштеп келеткенсиз. Сиздин өзүңүздүн атыңызды, Нуска брендиңизди бул бүткүл жерде, бүткүл жарманкелерде, маркеттерде, дүкөндөрдө сиздин атыңызды, брендиңизди чыгарып жардам берген ишкана экен да. Азыр бул жакта байкашыбыз боюнча сиздин мурунку дизайныңыз чыгарылып атыптыр, Мурунку дизайн чыгып атат. Сиз дегенде азыркы дизайн баштап элек. Ушул жерде кошумчалап кетсем, Нуска деген атты дагы булар койгон да. Сиз дегенде мен башка бир мен өзүм логотипим, Кыргызстандагы логотипти көтөрүп келсем,
деги эле эч жерине кое албай жатып, анан кийин эже деп бул жигиштин могу нуска деген аябай сонун баардык нерсени аты болуш керек да деп туруп логотип катары ушуну эле колдонбойсузбу деп нусканы ушул компания койгон. А буга чейинки компанияңыздын аты кандай эле? Мен буга чейинки деле нуска деген компаниям өзүмдүкү нуска ачканмын, бирок именно могу суусундуктардын эң үстүнө логотип катары нуска кетет деп ойлогон эмесмин да. Жөн эле айран, жарма деп эле мындай Атын эле коюп, бирок нусканы логотип катары колдонобуз деген нерсе менин оюма келген эмес. Бул жактары сунушу менен анан ушундай болуп калды да. Өзүнүн логотиби бар болчу. Нурнуска эже, бул сиздин ишиңиздин түбү этеги каяктан башталды? Канчанчы жылы? Бул жөндөн жөн эле келип эле Америкага көчүп келгенде пайда болгон жок деп дагы бир жолу айтып кеттиңиз го. Ошон үчүн бул идеяңыз эмнеге ушул суусундуктан баштагыңыз келди? Түбүн айтсам, ошо былтыркы май-июнь айларынан башталды. Себеби мартта келгенмин. Документтер керекче 1,5 ай жаттым. Андан кийин да ушул жумуштарды караштырып, өзүбүз албетте келгенде балдарыма дагы мындай жөн келген жокмун, аябай мындай кыйналбай турган мындай документтер менен да. Бул жакта через Мексика келет, бирок андай рисковать этмек эмесмин. Бирок баары бир бул жака келгенде мындай кыйынчылык болду. Сени тил билбейм. Жумуш издесем, эки балам тең дагы жаш экен да. Балам биринчи документи келип калды, меники аябай кеч келди да. Ошол аябай кеч келди, эч жакка жумушка чыга албайм. Балам Доордашка чыгып, ошол жакта иштегени, бирок кылсак бир жашообузга жетпейт экенин көрдүм. Анан эмне кылсам деп, жакта айран ичейин деп, айран сагынып, айран ичким келип, айран бит туздуу да, жидкий туздуу деп карасам, эч жерден эме таппайм. Биринчи анан айран өтүп көрдүм. Айран өтүп коюу, аябай коюу айран өтүп алып аябай кубандым. Нанды дароо эле балдарга сразу айттым, жебейсиңер бул жердин нанын дедим. Келген дагы ушул нан алып келдим деп дароо айранды өтүп туруп, айранды мен кефирден өйттүм. Ошол айрандан начыткыч жасап, нан жасап баштадым. Анан ошентип жүрүп мен бир арзан маркеттин бир фестиваль сыяктуу волейболго чыккан жеринен көрүп калып, анан ошол жерден таанышып, ошол арзан маркетте иштеген айымдар менен, Мирлан мырза менен анан ошондо сурап калышты, бул жаатуудан башка эми жааны алып эмне иш кыла аласыз деп сурап калды. Мен дагы анан мен көп эле нерсени кылам. Мен Бейшенбек Бекешевдин айыл азыгына продукциялар чыгарып берип турчумун. Ал мезгилде менин өзүм ишим, жумушум болгон үчүн бул менин основной жумушум маселе да. Дегенде сен билет экенсиң, ошол курут чыгарган мага көрсөтө эле койчу деп ошол сурангандан, ошол өзүнчө аябай мындай документальный фильм катары чыгаргандар бар. Мен ошо борсок жасаганмын деп мен ошолорго технологиясын коюп берип, кийин ачыткынан да коюп бердим. Ушундай иштерди кылам десеңиз, анан ошентип айтып, анан ошол жерде жүрүп, ушуну дароо эле мен жакында кафе ачам, ошол жерге иштеп бересизби дегенин эми аябай узак күткөнгө туура келип калды, 5-6 ай. Бирок ошондо Мирлан мырзага айтып, мен ушундай айран эме жасай алам, ошону кандай кылып реализация кылсак болот, сиздин маркетингиңизге койсок болобу деп сурап, ошондо ооба эже тиги бирок талапка жооп бере турган этикетка мындай эмелер болсо, жакшы болсо баары деген, мен Кыргызстанда өзүм нуска деп өзүмдүн фирмам бар эле. Ошонун логотиптери менен Кыргызстандан биринчи этикеткалар жазатып ошол жактан келди. Себеби ал жакта дагы жапкан эмес болчумун аны. Анан ошол ачык боюнча налогдору төлөнүп турган. Ошентип мага эң биринчиден ошол бир эле Мирлан мырза эмес, арзан маркеттин ошол бүт жамааты мага колдоо көрсөттү десем болот да. Дегенде эми жок дегенде мындай бизге жакшы сөз эле экен да. Айран жасап барсам жакшы мактап коюп коюшат, эжелер деле, ошол жердин администратор Нурбек мырза дегендей, ошол нерселерди кырынан арзан маркетине койдум. Андан кийин дагы өрчүп эме кылып кошумча жайдын күнү деген биз ошол Умар устазга айтып, мен ушинтип уйкумуз чыгарып атам, ушундай кылып атам, кандасы эже фестивалдарга чыгыңыз деди, улуттук могул эмелердин баарын кыргызча ушундай эмелерди алып келдим эле, этно фуршет кылсам, улуттук тамак аштарды десем,
Ошондон баштап ушул Кыргыз комьюнити центр жана ошондой эле Умар устаз аябай жакшы колдоо берип, кандай фестиваль болсо кошуп, бул эженики дайым бул жерде ачык эле нерсе бизнес. Кафелер баары акча төлөп фестивалга чыгышат, агас конкурент болбошуң керек. Бирок ошол жерде эженики силерге конкуренция болбойт, эженики курут, айран, сүт ушундай эле нерсе деп ушул болбой жатып месаларды бизге мага камсыздап берип жатышты да. Мен да колумдан келген эмемди жасап, колумдан келишинче ошол аракет кылып, жөн эме кылбай мындай бүт эмесин жакшынакай кылып алып чыкканга аракет кылып, анан ошентип жүрүп аракет кылып акырындан анан балам дагы ошол чыгаралы, кафелерге, маркеттерге чыгаралы деп ошол балам акырындан иштеп, анан акырындан документтерин даярдап, Нускан National Limited деп ачтык. Мен эң биринчи бул жерде алдыга койгон максатым ушу кызымды, баламды окутуп алсам деп сөйдегенде уже грин карттары колунда. Эң башкысы билим. Кызым өтө жакшы окуп келе жатат. Сөйдегенде акыркы 2/4 ошол жерде ошол 9-класстан 11-класска чейин лучшая студентка деп бир эле адам тандайт экен. 2/4 подряд ошол кызым алды. Жакшы. Анан быйыл ушул окууну бүтүп атат. Эң башкы максатым ошол биринчиден. Балдарымды ошол жерде билим берүү. Анан экинчи максатым ошол дагы силер айткандай, азыр мен арендада гана туруп, мындай сүйлөшүүлөр менен гана бүт талапка жооп бере турган жерлерге иштеп жатканым. Мен өзүмдүкү дагы бир аз болсо дагы өзүм үчүн ошол кичике бир цех ачсамбы же кандай десем деп аракет кылып жүрөм. Документтерим мен жаңы эле келдим, мындайча айтканда, дайым буюрса ошол балким болуп калат. Болот буюрса. Анан дагы эле болсо ошол кызмат кылсам деп сөйдөгөндө, кыргыз элиме кызмат кылсам деген нерсе башынан эле ушундай нерсе бар. Себеби канчалык биз кызмат кылсак, эч качан анан кызматыңдан коркпошуң керек. Ошончолук эселеп кайтат. Өзүңдүн улутуңа, өзүңдүн диниңе дегендей сөз. Менин ошол күчүм ошого жетип турса. Буюрса. Сиз азыр айтып отурсаңыз, алдыга койгон максат дегениңизде Шоро компаниясын деле салыштыра кетсек, алар деле 1990-жылы калп айтпасам, адашпасам, жөн эле көчөдөн туруп эле жарма сатып, магазин сатып башташты эле го. Азыр болсо аябай чоң компания, дүйнөлүк компания деп деле айтсак болот. Анткени Шоронун продукциясы азыр бүткүл дүйнөлөргө тарап жүрөт. Ошондуктан силер деген салыштырган бул бир четинен дагы да жакшы нерсе да. Анткени сиздин компанияңызды биз чоң компания менен салыштырып атпайлыкпы. Ошон үчүн буюрса, алдыда 1 жыл, 2 жылдын ичинде сиз дагы ошондой деңгээлге жетсеңиз деген ниетибиз бар. Рахмат. Силерге да ийгилик. Урматтуу достор, сиздер менен USA TV KG каналы болду. Биз бүгүн Нурнуска эжебизди жакыныраак тааныдык, окуясын башынан аягына чейин уктук, билдик. Эгерде сиздер буга чейин Нурнуска эжени көрүп калсаңыздар, фестивалдарда же болбосо башка бир жерлерде көрсөңүздөр, салам айтып коюңуздар. Жаккан болсо, эжекенин азык түлүктөрү жаккан болсо, комментарийге жазып коюңуздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.